Андан башка 3 миллиард сомдук вексель баалуу кагаз алынган бир казак жигитине, казак гражданине оформить этилген. Мына кийин ошону Ибраевдер кеткенден кийин ушу бай болуптун убагында фальшивка экен деп туруп ишти жаап коюшту. Тиги фальшивканы ошо казакка берип койгон эмес. Эгерде калган 3000дүн бардыгын толук ачканда эмнелер чыгат эле бир Кудай билет. Ошол 20 кутушчанын ичинде канча акча акмубайт этилгенин мен жана китебимде жаздым. Каяктан келген, кантип бир күндө кайра тартар кетишкен, каяктарга кеткен. Мени жанагы Унчукбай коюп койгон жок деген китепти окудуңар, мен номурунан бери, числосунан бери жазып атам. Бул 20 кутушчадан чыккан нерсе. Ким тоскоолдук кылды ошонун ачылышта? Калган кутушчалардын ачылышта. Эми калган кутушчанын ачылышына мына Ибраев кеткенден кийин токтолду да бардыгы. Конечно, бардык убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү каршы болушту. Ой, булар инвесторлор митингге чыгып атат, мынтип атат, тигинтип атат деген нерсе менен токтолду. Андан башка биз 7 апрелдеги менин демилген менен биз аткел 2005 март революциясынан кийин мен билем да. Менин демилген менен моратория жарыяланган. Билесиңер. Купли-продажа токтосун, недвижимость оформление болбосун, эгер болсо дагы башкы прокурордун уруксаты менен болсун деп. А Саляновалар переоформить этип койгондон кийин Киевскийдеги 74 ошол убакта болбот. Мен бир суроо берейин сизге. Биринчи суроом ошол жанагы баалуу кагаздардын фальшивка экенин доказать этиш үчүн ошол маалда эмне үчүн комиссия түзүлүп, элге жалпы бир жыйынтык беришкен жок. А экинчи суроом жанагы Атамбаев менен Отунбаеванын революция болгонго чейин Жалал абадта жолугушсуз болгон ошол экөөнүн бир ортосундагы мамиле болуп, бир келишимге келишкен деген ойго сиздин оюңуз кандай? Кутушан боюнча себеби мен айтпадымбы, 27-июлдан конституция кабыл алынгандан кийин мен куратор болбой калдым, сот прокуратура болуп тийишем жок. Отунбаев өзү куратор болуп калды, как президент катары. Ошондуктан бул иштер эмне үчүн жабылып калды, андай болуп калды, мен мамилем жок болуп калды да. Аста ошондой болуп атты. Бектазаров кийинигишпесин. Июнь окуясына тияктан өзбек туугандар чыкты, Бектазаров эле соттосуп атат. Бияктан бизнесмен, интеллигенттер чыкты, Бектазаров эле бизди мынтип атат. Ошондон кийин бияга МВД КСМ бергенден кийин мен июндун аягы, июлдан баштап мен куратор болбой калдым. Ошон үчүн биле албайм. Аны жакында кийин иши жок жүргөндө китеп жазып атканда изилдедим да, ошондой бир 3 миллиарддык вексель чыкты эле, эмне болду экен деп билсем, ал фальшивый экен, аны казактардын өзүнө берип койгонбуз дегенди уктум ошо. Отунбаев менен Атамбаев Кадыржан Батыровдун кези. Алардын жолукканын мен айта албайм, бирок бир фактыны билем. 19 майда биз түштүктө мына Бактыбаев, мына Бектур Асанов болуп иш козгоп, 13-ндө 14 майда иш козголду Батыровдорго. Аны кармай албай, анан биякка келсем, ай ал биякта жүрбөйбү дейт. Анан уктум ошол жактан биз Отунбаевга кабыл алды деп. Бул факты мен Отунбаевга ушундай калып катуу тийдим, биз тиякта кууп жаныбызды рисковать этип жүрсөк, сиз кабыл алыпсыз деп катуу тийдим да, аябай катуу кыйкырдым. Мен ороймун да, билесиңер да. Зыкылдаттым эле багыш, ыйлады дагы. Мен тойдум силерге. Бирөөгөн кабыл ал дейсиң, бирөөгөн кабыл алба дейсиң. Мен силер менен деп туруп, ыйлаган бойдон эшикке чыккан. Факты болгон. Анда Отунбаев Батыровдун кези. Анан мага айтты, ким кабыл алды десем, айтты. Мына ошол убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү кабыл алды деп. Текебаев, Атамбаев, да бир топ кабыл алды деди. Мен кабыл алдым. Бир топ өзбектерди кабыл алдырып. Бир топ. Ошонун ичинде Салахудинов да бар экен, Абдырасилов да бар экен. ИТО ошол күндөрү паспортто берилген болгон, дип паспорттагы. Анан кийин ылдый түшүп кеткенден кайра чакырып келип, мен кечирим сурадым дагы. Болду, тойдум силерге. Өзгөр ишти жүргүзөлү деп мен кетип калдым. Мына ушундай факты болгон. Кимдин өтүнүчү менен дип паспорт берди? Эми аны кийин айтпады жана Байсалов деген Байсалов, Эдил Байсалов картында жүрбөйбү? Паспорт бер деп. Текебаевдин Озеки кайрылышы боюнча деп жазып бердирип атат. Эдил Байсалов ал убакта Отунбаевдин аппарат башчысы деп эле ушундай болуп иштеп турат. Исаковдун помощниги азыр барбы, Айтонов? Бар показания берип чыгышты. Биринчи расписка кандайча жоголуп кеткен, бул экинчи расписка. Биринчи распискасын бул мындай болгондо, бул акча эки курултайга анан түштүктө ушундай болгонго байланыштуу ушундай деп чечим алынган. Биз айтканбыз, алдыгы курултайга келгендер расписка жазып бербейт да. Жиндеп туруп алар. Дегенде эч кандай расписканы керек. На всякий случай деп мен
memege özümün baldarım aytçım. Rastikal toğla nafsak usul. Çerken daha bir böyle olup жооп жүрбейди. Ошондон кийин ana birinci оригиналы birinci maga bергende какой-то жоголуп кетти окшойт. Билбей калдык. Анан кийин таппай калганда ana кайра жазып бер дедик. Бул балалар ошо расписка жазып бердим деп айта алабы бул жерге прокурор? Сурак бербеди кече мурза күнү, наркы жума күнү. Алганбыз деп айтышты. Алганбыз дейт да эмне кылат эди. Исаков деле тирүү турбай. Мен айтпай парламенттен кыйгыл. Парламент болсун мен айтып чыгам деп атат алар. Единственный вот Сооронбай эмне дейер экен ошону күрөдү. Эми Чотонов апарып берген да Сооронбайга. Ойносо Сооронбай ойношу мүмкүн азыр. Кезди губернатор болот. Элдик курултайдын өткөн жөнүндө маалымат чыкканда бул акча толугу Бакиевди оштон кетирүүгө жумшалган турат. Ошон үчүн мен айтып атам да, бул максаттуу жумшалды. 13 апрелде Бакиевдер Жалал Абадтан бийликти кууп чыккан, биз базар коргондо элдик курултай өткөрдүк. Асылбек Текебаев базар коргон, ошондо мен губернатор кылып Бектурду сунуштап дайындаттым. Билесиңерби ошондо кандидат болуп губернаторлорго кимдер келген да? Батыров турган. Мен губернатор болом деп. Кайсы партия колдобой келди мен билбейм. Жээнбеков Жусуп турган губернатор болом деп. Беченов турган, Бектур турган. Бектур Асанов. Шакиров ошол убакта губернатор болуп турган. Мен барып мына убактылуу өкмөт Бектур Асановду сунуштайбыз деп туруп, добушка койдуруп туруп өткөрүп кетип калган. Курултайда бул киши шайланган. То есть Жалал Абадка кеткен курултай өттү, анын эртеси күнү. Анан кийин Бакиевчилерди кууп чыгып Бектур кайра отурду. Бирок бул акча бир эл ошого эмес. Андан кийинки майдагы согушка 15 майдадагы бар эл албады булар. Кайра дагы ушул элдер бир нече ошол оштогу Жалал Абадтагы сычкага пайдаланган. Ошол эле балдар кайра барат, кайра коргойт, кайра тигилери эйлейт. Бир эле күнкү курултайга эмес. Дакаса пайдаланышты бул балдар акчалар. Оштогусун Сооронбай пайдаланды. Себеби мен түндө бошко бардым. Бакиев эртең менен келмек, резиденцияга отурмак, Мырзахматованы отургузмак. Мен түнкү саат 4-тө бардым такси менен. Мырзахматов менен сүйлөштүм. Бакиев качып кетсе сен кетесиңби? Мен сен каласың бекен бергем. Ойлон андан көрдү. Анан китебинде жазбады, Бектуров менен жолуккандан кийин мен ушундай чечимге келдим дагы элге кошулдум деп. Ошентип Мырзахматов дагы бизге кошулуп кеткенде негизинде Бакиев отура алган жок. Аны билесиңер, телевизордон бул көрдүңөр 14-түндө биз аерге отургузбай аны кууп чыктык. Аерге Мамановдун балдары, Жээнбековдун балдары, мына Асылбек, Жээнбеков старшийдин балдары, Мырзахматовдун балдары, Курсаттын балдары, Каракөлдөн, Алайдан келген элдер отпор берип кууп чыгышты. Мына ошолордун курсак-пурсагына кеткен акчалар курултайга өткөн. Бирден суроо, убактылуу өкмөттүн жыйындары өткөндө Алмаз Шишевич катышпачы экен, эмне себептен? Же бардык жыйынга катышты? Ошол үчүн мен айтып атам да, сен жыйынга келбесең эле, билбесең эле ушу койду келди пресс-конференция бере бересиңби? Ячейкадан табылган акчаларды биз бөлгөнүбүздө катышкан эмес да, кийин анан Сарыев экөө бөлүп алып туруп, бес Кыргызстанга кыйкырып жүрбөдү бул. Бул өзү элчи эмес. Эмне үчүн? Кайдан билет? Кайдан билет? Аны Отунбаева да айтпады Сокулукта. Өзү келбесе эле эмне экен, билбесе экен, бул туура эмес. Биз бөлгөнбүз убактылуу өкмөт чечим менен деп айтып. Ооруп калды деп справка болуш керек. Өзүнөн сурагылачы баары. Бир жолку эмесинде деген ал воскресенье күнү журналисттерди чогултуп алып, менин жашоом угрозада турат, эртең даже тирүү чыкпай калышым мүмкүн деген бир жыйын өткөрдү эле. Бул жөнүндө кандай бул эмнеге ошондой эмеге барды? Эми анысын айта албайм, мен көбүнчө түштүктө жүрдүм, мына менин помощниктарым айтты. Мен 8 жолу бардым ошондо. 8 жолу түштүккө бардым. 8-дин 4 жолу машинеси жок, телехранитель жок, много эле балдар менен такси менен барып жүрдүм. Июнь окуясына кайда эле Алмаз Шишевич? Июнь окуясында эле кайда экенин билбейм. Мен 10-унда кеттим, 16-сында келдим да. Келсем ал жок экен. Айтышты, жок, чыккан жок деди. Отунбаев айтты, чыккан жок. Анан 17-синде Отунбаев пресс-конференция бергенден кийин пайда болду.